Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Менин айылым көрсөтүсү. Биз бүгүн азыр алдында көрүп турган айылга келдик. Бул айыл Кабылан көл айылы, Алай районунда жайгашкан. Азыр ушул айылдын бир күндүк жашоосун силерге чагылдырып бергенге аракет кылам. Чындыгында Кыргызстандын ушул жай мезгилдери ар бир айылына барсаң өзгөчө кооз кубулушту көрөсүң. Бұл Кабылан көл айылыдағы тарихы терең, Кабыландар мекендеген аймақ деп айтылып қалады. Бұл айылдың елі дағы өзгөчө бір қолөнершілік менен жана башка айта кетчү жагдайы негизинен маданиятка жакын эл болот. Азыр ушул маданиятка жакын элдин бир күндүк жашоосун көрөбүз. Ош облусунун Алай районуна караштуу Коңурдөбө тоосунун этегинде деңиз деңгээлинен 1690 метр бийикте жайгашкан Кабылан көл айылында учурда 720дан ашык кожолук 3500дөй калк жашайт. Ал эми табияты өзгөчө бул айылдын тарых таржымалы да кызыктуу. Айылдын тарых таржымалын айтып өтпөйсүзбү? Биздин айыл ушул Алай районунун эң Кара Суу району менен чектешкен Кабылан көл айылы. Табигаты кооз. Айыл негизинен 4 айылдан турат. Эл ынтымактуу. Уруу боюнча алганда биздики бакал уруусуна кирет. 99,6% бакалдар жашайт. Таза бакалдар деп айтып койсоң болот. Бул Кабылан көл айылынын Кабылан көл аталып калышы жөнүндө эл ичинде уламыш сөз айтылып келет. Биздин айылдын этегинде көл бар. Мына ошол көл азыр солуп калды. Убагында түркүн канаттуулар жашап келип жайлап анан кыш мезгилинде суук түшкөндө учуп кетип жүрүшкөн. Ошол жерде Кабылан деген жаныбар жашап, ошол мекен кылып туруп, анан ар бери өткөндөргө тоскоолдук жаратып, анан ошол көл мекен кылган жерди биздин ата-бабалардын айтуусуна караганда Кабылан көл деген аталыш ошондон келип чыккан да, илгерки аксакалдардын айтуусу боюнча. Анан ошол Кабылан көл айылынын аталышы жөнүндө мен бир 5-6 куплет ырды окуп коеюн. Ошонон эле мен өзүм түшүнүп каласың да. Өзүңүздүн жазбаңыз? Өзүмдүн китепке киргениrim. Туптунук мелтиреген көгүлтүр көл, кур чалган тоолор менен төрт жагынан бул көлдү мекен кылып жашаган дейт айбаттуу сүрүгүчтүү бир Кабылан. Эчендер жалгыз жарым өтө албаптыр, коркушуп шер жырткычтын тукумунан. Кабылан жатып алса жол бөгөлгөн, жолоочу өтө албаган салт бастырып, үн салып кеттиби деп тээ төмөндөн өйдөдөн жооп болбогон жанап тыгып, бир эмес ону дагы даапара албай, куралып суналбаган баатыр чыгып. Журт үчүн сүрдүү болуп камыштуу көл, дит багып эч бир адам бара албаптыр. Ошондо элдин уулу Бакал баатыр жыш токой багарчаны аралаптыр. Түнөгү кайда экенин билмек болуп, үн салат кайсыл жерди байырлаптыр. Жырткычтай жабырланган жадаган эл кеңешип көл жээгинде жыйын курду. Калдайган калайыкты таң калтырып, баатырдын кармап алган шери бурду. Өткөрбөй кербендерди бүтүн чалган Кабыланды Кашкар ханга тартуу кылды. Далайга даңкы кеткен Бакал баатыр кармаптыр Кабыланды эрдик кылып, калкынан кайталаңгыс атак тааптыр. Эчен жыл калмактарды алыс сууруп, ошондо Кабылан көл аталган соң урпагы байырлаптыр мекен кылып. Кабылан көл багарчага эри шаркак, мазар деп кол тийгизбей эли сактап, урпактар таржымалын биле жүрсүн, баатырды сыймык кылып атына тап. Көлүндө өрдөк чүрөк жапаяңыр, кыйкуулап жыргап куулап оюн салды. Кабылан шер жашаган сырдуу көлдүн тарыхта Кабылан көл деп аты калды. Ошол аталыш ушундай
Olup биздин туулган жерибиз Кабылан көл аталып калыптыр. Кабылан көл айылына көз чаптырсаң тим эле укмуштуудай жаратылыштын койнунда жайгашкан. Чөйчөктөй болуп айланасы тоолор курчап, өзгөчө табияттын берген белеги сыңарындай тоо борундагы кыргыздын боз үйү сымал таштары менен коздолгон. Айыл эле мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келіңіздер. Кел, кандайсыз? Сенч, Ого. Балчылык менен алек болуп атасызбы? Ого. Бул кайсы сорту? Карпат. Сорту. Жакшы сорт деп ушудан баштаганбыз, бир досум неме кылып, ошол досуман үйрөнүп 3-4 жыл болду ушуну баштаганым. Анан 6 яшык менен баштадым эле, бир 3-ncü, бир 4-cü жыл. Канча челеңиз бар? Азыр 52 болуп калды. Буга биринчи жылуулук, анан тазалык керек экен. Ошону жакшы караш керек экен. Түшүмүн кайка сатып атасыздар? Түшүмүн азыр биз базарга эле сатабыз. Мына объемун көбөйтүп ала элекпиз да. Былтыр будан аз эле, быйыл эми дагы кыйлага көбөйтүп ошентип. Эми аягындагы сүйлөшүп бир бала кылып бир нерсе тапса болсо керек. Көбүрөөк объемда алганда. Быйылдан кийинки неме кылып атабыз го. Ойлонуштуруп. Бир жылда канча түшүм алып атасыз? Башталганда аз-аздан болуп келип аткан. 400 килограммда айтканда 400 килограмм, 500 килограммга жетип калды. 200-250ден алып, анан азыр. Быйыл дагы эми кудагы көбүрөөктү күтүп отурабыз. Буларды которуштурасызбы эми? Башка жака которуштурасызбы? Алып чыгам, ооба. Биздин өзүбүздүн жайыбыз бар, мынакта порду деп ол жака алып чыгабыз. Анан дагы немелер башка жактактар менен неме кылсам, бизден кийин ана Чоңалай жака, Сармогул жака дагы апарса болот экен. Бирок ал жака дагы ниет кылып атам, бара элекмин. Мунан расплод деп ушул жабылгандар бүт чыга турган арылар. Муналарды азыр мен карап кичине бузуп койдум. Булар эркек арылар. Эркек арыларды көп чыгара берген Пайдасы жок, э? Пайдасы жок экен. Анан кийин көп эркектеп кетип калса, энел качып бир эле болуп мүмкүн жок кылышка да туура келип калат экен да. Энелиги дагы мынаны көрсөтүп коеюнбу? Азыр эле мына жерде. Монда жүрөбү энеси? Ошол. Бир болот да матка. А эгерде ушул экөө чыгып калса, эки тараптан жүрүп экөө кези келгенде урушат, жеңилгени баягы өзүнө көнгөн арыларды алып алып качат экен да. Onu урой деп коет орусча. Анан анда бир көрүп калсак, тутуп калса болот. Рамка коюп. Болбосо качып кетет деңиз, э? Болбосо качып кетет. Башка бирөөлөр тутуп алабы. Арыларыңыз көп турбайбы? Мээнет жакшы эле кылып атабы булар? Мээнет жакшы кылат, ооба. Мээнетке макулдуктар экен булар. Моолор бүт балды эми, э? Жылтырандар бүт балдар. Жылтырап Ана агарган жаңы салынгандар ошол ар болуп кетет. Мына жабылгандар ачылса, арлар чыга баштайт да. Мына ол энелик бошондо, э? Энелик коюшкан. Муну алып салыш керек бошондо же буну? Муналар да бүт ошолордун орду. Буну алып салса болот, анан чыгайын деп калганда өздөрүнүн немелери бар. Ошого салып, мындай коюп, башка энеси жокторго да салып койсо болот. Ошондо да башка үй бүлө кылып ачып башка өзүнчө үй бүлө кылып иштесе болот. Жөн эле өлтүрө бергендин кереги жок. Мындай жакшы немелер, мына баштала электерин ошо жок кылып койсо болот да. Мындай кылып. Мен буну ошо азыр бизерге даярдап карап атам, өлтүрбөй. Кубатбек ага учурда тоо балын сапаттуу, көп көлөмдө чет өлкөгө экспортко чыгаруу менен алектенүүдө. А мен болсо андан ары айыл кыдырып, жол боюнда ордо ойноп жаткан элеттиктерге кезигип калдым. Сол путты сызыкка коесуң? Сол путты мындай коесуң. Сызыкка. Мындай коет. Кандай, э? Ошондой коюп туруп ата бересиң. Мына долай, оң долай. Топту атасың, мына топ деп коет. Жашыңда ашык ойнодуң беле, ошентип ата бересиң. Чыгырда коет.
Солда оң долай гана ошону бергиле. Бүгүнкү күндө улуттук оюну Зордону унуттай калтырбай, өркүндөтүп, айылда бат-баттан ойноп турган айыл элине ыраазы болосуң. Мен да алар менен кошо орду атып, чер жазып, андан ары жолумду уладым. Бул жакта азыр Тыйкан агабыз чыккылап атат. İşilgeri olsun. Olsun. Gel. Gel. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Тынчпы? Жакшы. О, картошкалар. Bu kartoşkalar bu ile özüzge jegilikке. Aha. Satыкка мынча az болбойт деп өзүзгө жер тар ошондуктан өзүзгө жегиликке гана. Бул жак биогумус окшойт менимче. Ооба бул быйылкы биогумуска даярланды. Бул эми келерге жазга даяр болот да. Aha. Мына ушул багы былтыркы калган мына сатыктан ашып калган ушулар. Даяр. Биогумус только элен элек да бул. Елеп коюш керекпи? 2 жол эленет. Булчу. Aha. Муну мен аяктан канчанчы жыл алып келдим деп суроо беришим мүмкүн. Мен муну 2-3 жыл мурда эмеден телефондон YouTube'дан көрүп, кадам жайлык бир эже баштаганда мен билгенде 2 жашык алып келдирген биринчи 5000ден 10.000ге. Ошондон башталган иш ушул болуп атат да. Эми дагы бизде Bunun пайдасы кандай экен? пайдасы эми мына жашылча мөмө жемишке таза азык жейсиң да, мурункудай элегинде селитра деп койтсак го, мочевина аларды колдонбой койсок болот азык. Азыр мына Европа мамлекеттер полный ошого өткөн. Даже мына кошуна өзбекстандыктар YouTube'дан карап турсаң бүт өздөрүнүн иштетип ашканын Сауд Арабияга экспорт. Сиз өзүңүз колдонуп атасызбы? Мен өзүмө быйыл колдондум. Былтыр 2 жашка алып келгениме бул аздык кылат экен да. Бизге сразу 1 жылда эме кылыш кыйын экен. Былтыр сатканым жок. Быйыл саттым, мына биринчи жолу мына өзүмө да колдонуп көрүп атам. Картошка колдондуңузбу? Эксперт кылып. Анан мына Чоңалай районундагылардан 2,5 тонна саттым картошкага деп алып кетишкен. Буну дагы экспериментке Эксперимент кылып эгип көрдүм. Кандай мурда бадыраң окшойт бул, э? бадыраң менен помидор кече жакында эле эгилди. Аха. Эми эксперимент кылып көрүп атабыз да, канча өлчөмдө берсе болот, кандай таасир этет буларгачы. Өз колубуз менен эгип көргөн. Эми башкалар айтып атат да, жакшы андай мындай деп. Эми алардын айтканына карабайлы өзүбүз бир эме кылып көрөлү. Мында деле экчилик, бирок биогумус колдонбой экчилик. Эми быйыл айырмасы кандай болот, эми билинет да. Муну жанагы короосунда малы бар инсандардын бардыгы ушу биогумус жасалса болот да? Албетте болот. Мен ошолорду мына өзүбүздүн калган күл айылын жашоочуларын, Кыргызстан элинин баарына эле чакырмакчымын ушундай. Ар бир үйдүн Кыргыздын ар бир үйүндө болуш керек мындай кык. Жылкынын кыгы, малдын кыгы, будай ичи бир жалкоо адамдын ичи буга эч көп эме затрат, патратын эменин кереги жок. 5-6 күндө гана суулап коесуң. Буларды эми баягындай 70-80 болуп туруш керек да, влажность, нымдуулук болуп туруш керек. Ошону 70-80% нымдуулук болуп туруш керек. Анан булар жарыкты каалабайт. Булар постоянно алды жагында болот. Анан булар 24 саат иштейт түнү-күнү. Демек үстүн тегине жагып коюш керек экен да? Мына картон кагаздар эми булар как лечебный да, булар жейт. Ошо картонду жейт. Аны да жей берет. Картонду да жейт, как лечебный өзүн өзү дарылайт. Анан баягы жанагы алиги акиташ бар го. Биз иштетип, анан бүткөндөн кийин ыргытып жүрчү нерселер. Шлактар. Ошолорду алып келип таштасаң, ал да ошо как лечебный. Чайдын калдык чамалары. Ошолор да как лечебный колдонулат. Темир ишеден башкасынын баарын салып жүрсөң. Темир, мындай пакеттер, азыркы кытайский пакеттер, алар болбойт, химикат. Мисалы картошка, пияздын калдыктарын, кабыктарын, дарбыз, коонун калдыктарын алып келип койсоң, аларды жейт. Демек сиздин айтымыңыз менен жалпы ошо кыргызстандыктарды ошол ар бир үйдө эле ошо биогумусту даярдап, жанагындай азот, селитра, химикаттык кошулмаларды, жер семирткечтерди пайдаланбай койсок болот экен да. Жаштар көрүп атасың го, бүт химикат тамак болуп кетти да. Коңшу Кытай элибизден келет, башка жактан келет, таза мурункудай таза тамак жок. Мен чакырып кетер элем, ар бир үй ушундай кыктар бар, мисалы сөзөн алып кетип бакса болот. Сатпасы да өзү үчүн колдонсо болот да, эми таза
неме колдонуп жегенге жакшы дейм да, ден соолук үчүн, балдардын ден соолугу үчүн, өздөрүнүн ден соолугу үчүн күрөшсө дейм. Али, азаматсыз. Сизди жумуштан кармап койдум окшойт. Жок, мен жумуш болду берет. Эл өтө мээнеткеч. Бир тарабынан карасаң, дыйканчылыктын табигый жол, биогумустун жардамы менен жакшы жолго коюп алышкан. Ал эми апалар болсо кийиз уютуу үчүн жүндү тытып, бир-бирден бастырып жатыптыр. Кандай кылат эшикке ошондо буну? Биринчи мына койдун жүнүн кыркып, анан ылгап алабыз. Ылгагандан кийин жакшы тазалап жууп алабыз дагы, жуугандан кийин мына станокко тытып болгондон кийин мына жүндөрдү бир сыйра жулуп, анын үстүнөн кайра да туурасынан да бир сыйра жулуп туруп, анан тооройбуз суу куюп. Келиңиз мен жардам берейин. Сууну кандай куюш керек ошондо? Сууну ошо чачып эле куюлат. Ушундай эле? Көп куюлабы же? Жок, азыраак эле чачылат, болот ушундай. Ушундай ороп. Бул жакка куюп. Куюп, мына бол. Бактаптан, Ооба. Мына чекелерине да куй. Мына чекеге куйбасаң, чекеси суусу жок калат да. Кийиз ушинтип даяр болот дең. Азыр чекесин кийин үстүнө куюп коебуз. Орой акат. Мына бул шырдакка ылайык болуп жасалып атат. Кийиздер. Турдукка жасасак, будан калыңчараак кылып жасайбыз да. Жок, көп тартпай эле. Бошураак эле. Эки башы байланат экен да. Эки башы байланбаса, баягы кийиз айланган сайын бир жагына сүрүлүп, бир жагына ыктап кетет да. Анан мына байлангандан кийин ортодо туруп турат. Келиңиз жардам берейин. Оор окшойт бул. Ой. Турдукка ылайык өдүрөөк кыл. Өдүрөөк кыл. Болду. Тесте, тесте. Канча саат ушинтип турат? 1 саат турат. 1 саат. 1 саатта кийиз даяр болот. Канчадан баалап сатып атасыз? 1 метри 1,5 да туурасычы. Анын стандарт ошо 3,20 түшөт узуну. Анын метрин 400 сатам. Башка түстеринен да кыласызбы? Эми ар кыл заказына жараша ак, кызгыч, цвет, ошо койдун өзүнүн түстөрүнө карап бөлүнөт да. Бул даяр кийиз болуп чыкты азыркысы. Ушул жерге эле жайып коелу. Бул эми кургаш керекпи? Бул кургагандан кийин эле кете берет. Кийин анан неме болот? Буларды кайрадан дагы пышырат, каласа боеп жасашат, ошо эми өздөрүнө берем ушул эле боюнча. Анан карага боесо карага боеп, анан жасай беришет. Жана кыркылып талада калган жүндөрдү эле ушинтип пайдалансак болот. Ошентип пайдаланып атабыз. Кыркылып талага ыргыт ийип атышат, кээ бирөө өрттөп кетишет. Ошолорду биз чогултуп келип ушинтип жасап атабыз мына станокторду. Аракет кылып 1-2ден чогултуп, ана наркысын мурун 4-5 жыл болду наркысын сатып алган. Болот, берсе болот да. Өзүн мына бол көбүнчө эле алай район боюнча деле десем болот. Бир эле менде иштеп атат азыр. Бияктан сопу 28 бу жогору жактардан бери заказдар келип атат. Азыр мыналарды таргалактыктардан жасатып атам. Кече 9 кийиз жөнөттүм, бүгүн дагы 4тү жасап эртең саар жөнөтөм. Мээнети оорбу? Оор, аябай оор. Анан акчасын алганда жеңил болуп калат да. Акчасы ширин болот да. Акчасы ширин үчүн кыйналсаң дагы, канча чарчасаң дагы билбейсиң да. Албетте, боз үйдүн жабуусуна шырдакка колдонуучу кийиздер ушул апалардын колунан чыгат десек жаңылышпайм. Муну менен тим эле болбостон сынактарга катышып, сыйлыктарга да жетишкен апаларга бали дейбиз. Темирбек, бул устачылык, өнөрчүлүк кандай кетип атат анан? Жакшы кетип атат өнөрчүлүк. Ушул талапка карап, ошко жөнөтөбүз, кара сууга, элге сурагандарга бүт. Не керек десе ошонун баарын бүт тигип беребиз да. Керектүү нерселер. Азыр эмне тигип атасыз? Азыр эрдин үстүнө токумун тигип атабыз, көпчүгүн. Азыр ошто магазиндер бар анча-анча турган. Ошолорго магазиндерге тигебиз.
Базарга алып чыгабыз. Кара суга өткөрөбүз. Ошто магазин точкалар бар. Бул ушундай болуп даярдалат экен. Ушундай болуп даярдалган эрдин үстүнө кийет да бул көпчүгү. Мындай болуп эрдин үстүнө кийет булар. Материалды шаардан алып келебиз. Ошол тигебиз, кайтып шаарга алып барып сатабыз. Ушу бүгүнкү күндө ат жабдыктарга элдин суроо талабы кайсыл багытта болуп атат? Суроо талабы азыр өтө көп мурункуга карагандачы. Азыр аты бары да калат, жогу да калат да. Эрдичи бүт алышат. Россияга сурашат. 4-5тен. Россияга балдар алып кетишет айылдан. Казакстанга кетет, Өзбекстанга кетет. Дүңбада өткөрөбүз деп оптум. Жасаган эрлериңиз барбы? Жасаган эрлер бар. Мына жерде ширет үштери, сварка. Шу жерде темир иштери болот. Темир иштери. Бул жакта эрдин тарактарын дайындайбыз бул жак тарабында. Мындай, мына бака теректен жасалат. Мындай болуп жасалат. Ошо мындай коюлат мындай. Мындай. Бул жакта жыгач иштери жасалат. Бул жакта ошо ширет үштери. Ширет үштери. Анан мына эрден баштасак мыналар жакшы эрлер, мыналарчы. Нөлдөн баштап өзүңүз бүтүрөсүз. Нөлдөн баштап өзүбүз бүтүрөбүз. Азыр мына эрлерге талап баягы көп шугачы. Себеп? Мыналар 2 кабат турба двойной, Россиян турбалары. Бул Бишкектин, Токмоктун кийиздери, шлангалар Россиян. Мына токумдары да качествосы жакшы, сапатычы. Мындай кошумча темирлери бар. Анан главный атка отурушу удобный да, бул омоктуу да аткачы. Анча-мынча атылга бербейт буларчы. Анан муну гарантиясы менен жасайбыз. Анча-мынча ремонт кылып беребиз бекерчи. Анан чоң кичиги бар. Анан мыналардын жакшы го дейм, Анан булардын айырмасы жаздарында болот. Мындай жаздар, ушундай. Токумдар бар, 500дөн мындай. Токумдар размерине карап. Бунуз башкасы. Бул спортивный деп коет, бул жазгы токумдар. Жеңил. Жеңил. Анан мына ошо ат эрдин мынасына кие турган. Бул чехолдору бул. Чехолдор. Анан мына бул жаздары бар, жаздар. Анан мындай. Азыр жанагы унанын бүт жана чехолдорунан деле ат жабдыктын чехолдору, эрдин чехолдору. Ошо унан, ошонун эң кымбат унага чехолдор ушулар да материалчы. Биздики деле ушундай. Анан мындай моюнчалар бар. Талай иштерине? Талай иштерине моюнчалар. Шулар жасайбыз заказ менен. Көп жасабайбыз заказ менен булар. Буйртма менен деңиз. Анан мына ошо кичине эшектерге. Буну ушу кара суу тарапта көп болушат булардычы. Ол атка, бул чакан эшектерге. Бунуңузду канчадан баалайсың? Булар 2,5-дан, бул 1,5-дан. 1,5 миң сом. 1,5 миң сом булар. Анан майда чүйдө дагы ошо көп иштерди кылабыз. Азыр көп нерселер жок да, күздүн күнү болот да. Азыр ушу талап ушуларга гана болуп атат да азыркы убактачы. Темирбек эке, азаматсыз. Чындыгында өзүңүз айткандай 2-3 үй бүлөнү багаттап атасыз. Чет өлкөгө барбастан мына ушул жерде эле үй бүлөлүк кирешени таап атканыңызда бул болсо өзүнчө бир канемет менет. Бар болуңуз анда. Рахматчы. Ишиңизге келек. Рахматчы. Мындай карасам шашып атасыз, ишим калып кетти дегенде. Сизге. Рахматчы. Сизди бошотойлу. Болуңуз. Макул. Жерлериңиз сонун экен. Келип тургула. Тоо көрбөсөм жашай албайм деген тоолук элдин жашоосу мына ушундай тарезде өтөт. Айылдын жайлоосун көздөй бет алдым. Желеде жылкылар байланып, 5 саап жаткан саанчы жеңелерге кезигип, маектешүүгө да жетиштим. Айылдын эң алдыңкы саанчыларынан болсоңуз керек. Жок. Эл ортосу эле. Ортосу. Даяр болгон кымыздарды сатасыздарбы? Жок, өзүбүз эле өзүбүз ичебиз, тууган урукка беребиз. Кымыз келди кетти кеч деп чакырабыз.
Kımız içkiledi emesler kımız içkiledi. Ana kımız içeli. Var mı kımızınızda? Ayga girip kımız içketkile. Сонун. Негизи жайлоого келсең, кыргыздын жайлоолоруна келсең, келген мейманга сөзсүз кымыз иштеп, кымыздын сунган ушундай меймандос кыргыз эли. О, рахмат эжеке. Мына кыргыз ушинтип эле далилдейт. Кымызын алып чыгат, сунат. О, бисмиллахиррахманиррахим. Барат чыгат да. Кымызыңыз күчтүү окшойт. Таза kımız koşmayız. Kımız da bu. Suması çok nak kımız. Таза, э? Таза. Ошондой. Азыр бул жерде коңгун үйлөрдөн ошо жайлоо балдар бакчасы бар дейт. Ошол жака сапар алдым. Ошо боз үй окшойт. Азыр барып көрөбүз. Саламатсызбы? Кел. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Шамал учуруп тур да биз. Менимче мугалим окшойсуз. Ооба, ошо мына үйгө баласы келбей калган экен, ушул жака басып келсем, шаарлашып кетиштир апасы экөө. Кабар алып турат окшойсуз. Ооба, бардык балдарды толуктап, бул тарбиячыга күнүгө келип тактап келип берип турам. Программабыз бар жыл ичинде. Ошо программаны июлдун 25-ине чейин аяктап бүтүш керек. Себеби ошол программаны бүтпөй калса, бу жердеги балдардын баары эле кайра бала бакчага барышат. Ал жерден багы беседа менен эмеге киргенде, сайтке киргенде маалымат болбой калат да. Ошол себептен биякта программаны толук окутуп бүтүшөт жайычы, Кудай кааласа. Бул жерде жылда 24 үй болчу элек, быйыл 10 эле үй болуп калды. Ар бир үйдөн 2ден бала 20-25. Азырынча күн мындай суук болгонуна байланыштуу шаардан эс алган неберелер азыраак келип атат. Эми күн ачылып калса, Кудай кааласа, келип калса, бизде бир 30-35 баланын тегереги болот. Анан ушул жерде өзүнчө бала бакча 2007-жылы ачылганбыз. Ошондон бери ушул эжеке ошол жерде тарбиялап, окутуп, программанын баардыгын ошо жайычы бүтүрөт. Ата-энелер да үйрөнүп калышкан. Бизден башта эле ошо жайлоо балдар бакчасына барабыз деп көчүп келип алышып, келбейсиңерби? Кирип көрбөйлүбү эске? Биргиле ушул балдар менен таанышып. Охо. Ой, саламатсыңарбы? Сан. Охо. Боз үй сонун жасалган турбу эске? Ой, кандайсыңар? Жакшы. О, эмне кылып атасыңар? О, сон. Сон кылпай турбайсыңарбы? Ооба. Азаматсыңар. Бул жактагылар эмнелерди боеп атышат? Силер дагы фигуралар боеп атат окшойсуңар, а? Ооба. Сон. Сиз тарбиячысыз? Ооба, мен тарбиячы болдум бизден. Жакшы. Балдар бүгүн геометриялык фигураларды боеп атышат, түстөрдөн өз-өзүнчө окшош кылып. Азаматтар сону боеп атат канаке. Азаматсыңа бул чекелерине чыгарбай боёйбуз. Көбүнчө бул 3 сааттын 1 саатын сабак учурун кылсак, калган 2 саатын сыртта эркин тоого чыгабыз. Же мындай дене тарбиядан мындай улуттук оюндарды көп ойнойбуз бизде. Сон. Улуттук оюндардан ашык ойнойбуз, ордо ойнойбуз, жамбы деген оюнубуз бар. Түнү ак чөлмө ойнойбуз. Ушундай балдар абдан эс алуу менен билимди да кошо алып кетишет да. Мектептеги көбүнчө бизге бул жайлоо бала бакчасынын пайдасы сентябрга бара турган 6 жаштагы балдар, садикте айылдагы садиктен келген балдар. Тамгаларды унутпай, бул жерден да мен кайталатам да. Тамгаларды кайталатам, сандарды санатам. Ошол боюнча эстеп мектепке даяр болуп барышат да. Ошонусу буларга эң пайдалуу болуп атат. Анан математика сабагында биз курут тоолоктоп атканча математика санайбыз. Эмгекти дагы, сабакты да кошо алып кеткенге аракет кылабыз да биз. Сон мына ушундай жайлоодо боз үйдү кооздоп
Бул жакта Кыргызстандын картасы турат. Бул жакта улуттук комуз аспабыбыз турат. Балдар болсо мынтип тайпа-тайпага бөлүнүп алып сабак өтүшөт экен. Балдар кандайсыңар? Бүгүн ошо бүгүнкү сабакта Токтогулдун чоң кербезин угасыңар. Кунткой угуп тургула. Токтогулду сүргөндөн келе жатып, илгерки зар заманында чыгарган күүлөрдүн бири бул чоң кербез. Ошону Кунткой угабыз, а? Тоо балдары таттуу балалыктын доорун сүрүп, жайлоодо болсо да билим менен маданиятты кошо алып, улуттук оюндарын, каада салттарын үйрөнүп жатканын көрүп, ичиңден кубанбай кое албайсың. Чындыгында кыргыздын жайлоосун аралап олтурсаң, не деген гана көрүнүштөргө кезикпейсиң. Мына ушундай жай мезгилинде негизи айылдын эли көбүнчө жайлоолоп, ушундай көк шеберде олтуруп алып, өзгөчө бир ырларды токуган кыргыздын акындары, чечендери бирин экин сөздөрдү улап, анча-мынча адамдарга арнап дегендей. Азыр жанында олтурган абадагы жайлоодо олтуруп алып, өзүнчө бир акындык чеберчилиги бар экен, угуп көрөкчү ырларына. Макул, мен ушу элтердин жамаатына арнап бир-эки ооз ыр жаздым эле, ошолорду окуп коеюн, а? Наке. Мен айтамын элтерге саламды, жамаатыңар сак саламат аманбы. Достук азил жазып койдум силерге, ук кылачы ыр кайнаган казанды. О, дагы кандай айылга арнаган саптарыңыз бар? Мен бак менен алектенем, дайым. Эмгекти кылып жашымдан ал мөрүк менен таанылган, мөмөлүү дарак эккин деп суранамын баарыңан. Салам айтам силерге Кабылан көлдүн атынан. Ой, сон. Тамашалуусу. Кабылан көлгө келип кет, ал мөрүк пышты терип кет, убактыңды аясаң, анда өзүң эле өлүп кет. Бул кышта ал мөрүк сурагандарга жооп. Кышында сурагандарга даяр болгондо деңиз. Бышканда келип терип кеткиле дең, Бышканда тер десең тербейт. Жайлоо жакшы эле болот абынан. Жайлоо жакшы. Азыр ушул 4 мезгилдин жай мезгили башталды. Эң сонун мезгилде жаратылыштын кооздугу, жайлоо мына бул Кудай берген бир кооздукта мына жапай караган бардык нерсе гүлдөп күчүнө келип турат азыр. Биздин Кыргызстандын ушу бир жакшы жери 4 мезгил тең болот да бизде мисалы. Мезгил болбогон жерлери бар мисалы дүйнө жүзүндө. Бале, азамат. Бизге уруксат. Бир аз убактыбыз тар, айыл кыдыралы. Айнанайын ак байбичелер. Бүгүн мен неберемди бешикке салып бериңиздер деп сиздерди чакырдым. Кадырлуу айылымдын кадырлуу байбичелери. Ушул неберемдин өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, келечеги кең болсун. Жакшы ой тилегиңиздерди айтып, неберемди бешикке салып бериңиздер. Болуптур. Майлы. Айланайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ата энебиздин жөрөлгөсү, ата энебиз ушул ысырык менен аластап, өнүп өссүн деп, наристелерди бешикке бөлүп, ак өргөсүн куттуктап, жайлоодо болгондо көчмөн калк, жайлоодо болсо да, жолдо болсо да бешикке дайыма наристени бөлөп келген, ысырыктап келген, ушинтип арча менен мына алас балабыздын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун, ата энеси менен болсун, мунун артынан да көптөгөн наристелер келе берсин. Балабыз менен келинибиз бактылуу болсун. Бул жөрөлгөлөр сөзсүз кылыныш керекпи? Сөзсүз болуш керек. Мына балта өткүр курч болсун дейбиз, аяк оор болсун, баатыр болсун деп, ушинтип кыздарыбыз өткүр болсун деп, ушундай балта тешелерди салып, мизи кайтпаган, элге жараган балдар болсун деп илгертен калган ата бабабыздан калган салт, ушуну колдонуп атабыз. Ак өргөсүнө жатат. Жок. Мынакей ак өргөс болсун. Мына ак өргөс ага арналган балам.
ушул ак өргөдө чоң жигит болуп, акылдуу, эстүү болуп, ата-энеңе күйүмдүү бала болуп чоңойгун. Ушул жерде энелердин баардыгы сага ак батасын бергени чогулуп отурушат. Эми жоош болсун, өзүңгө салып алыңыз. Сүйлөк болбой жоош болсун. Ортоқ салып кеткен да эзик. Айнан баламын өргөсү ак жолтой болсун. Мына айында бирибиз наркы тоонун башында, бирибиз берки тоонун башында болсок дагы, мынантип бешик тойго чакырган экен, ар жерден келип чогулуп отурабыз. Ушул тойду белгилеп баланын көрөлгөсүн жөндөп коелу деп келдик. Биз наркы айылдан, берки айылдан чогулдук. Мына жаш балдар киречиликтен алгыла. Салам салып баланы салып алдыңдар. Алгыла. Кудай жалгасын, Кудай жалгасын. Энелер силер да киречиликтен ооп ийгиле. Анан дагы Казбек. Мынал жерде биздин окшош формаларды кийип турганыбыздын себеби биз шайрапа болуп түзүлгөнбүз. Мындан бир 5-6 жыл мурда түзүлдүк эле. Ошондон бери мындай райондук деңгээлде уюштурулган ар кандай иш-чараларга катышып, алдыңкы орундарды алып келе жатабыз. Анан мындай тоонун шартында, жайлоодо болсо дагы мындай тойлорго келип, элдин маданиятын, үрп-адатын, каада салтын унутпай, бешикке салуу жөрөлгөлөрүн, анча-мынча салт саналарды аткарып, кийинки муундарга үйрөтүү максатында ушинтип келе жатабыз. Эми эмне дейбиз? Эми эзелтен берги келе жаткан кыргыз калкы ыр жандуу болот экен, каада салтуу болот экен. Баардык нерсе биздин колубуздан келет, шайрапалардынчы. Ошон үчүн азыр кичине болсо да ырдап берип койсок. Сон болмокта. Анда ырдап берели? Макул. Emir kor temselötü akapağı Kebiri bilmeyciri tanımarını Eline belki verip tanıştırgan Atından ağlayın kırgız kaldı Kırgız kaldı Kırgız kaldı Atından ağlayın kırgız kaldı Düğünü konup gelse düğünü canım Koy soyup sıray bilin ata saldı Kırdı kırmız verip maydemizgen Elinden kalmayın kırgız kaldı Kırgız kaldı, kırgız kaldı Elinden kalmayın kırgız kaldı Kırgız kaldı, kırgız kaldı Elinden kalmayın kırgız kaldı Elinden kalmayın kırgız kaldı Алай жергеси Кабылан көл айылы болду. Өз айылыңызды менин айылым көрсөтүүнөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Менин айылым көрсөтүүсү сиздер мен Казбек Мамасатов болдум. Аман болуңуздар.